Саламатсыздарбы? Биз 5 жылдыз командасы, ал эми мен 5 жылдыз командасынын капитаны Асылбекова Азиза. Мен негизи айта кетчү нерсем, биз 5 жылдыз командасы кантип түзүлүп калдык. Биз бардыгыбыз эле чогуу биргеликте ошол мамлекеттик тил жана маданият институтунда окуйбуз. Бардыгыбыз группалашпыз. Ошол жактан чогуу биргеликте жүрүп, ар кандай мындай маданият тармагынан өнүккүбүз келип, анан кийин ошол жактан биз Ишеналы Арабаев университетинде АППК жигиттер деген балдар курама тобунан түзүлгөн команда бар. Ошолорду көрүп алып, алардын ичинен Руслан байке, Кимсан байкелерди көрүп алып, биз өзүбүзгө мотивация алдык десек болот да. Анан биз ошол бардык жакты карап, неге ушул Ишеналы Арабаев университетинде кыздар командасы жок? Ошол тамашоодон куралган деп биз кыздар менен кеңешип, кыздар менен сүйлөшүп, ошол кыздар командасы түзүлсүн деп 5 жылдыз командасы болуп чыктык. Биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен ошо кыздар арасынан 5 жылдыз деген команда чыгып отурганына мен кубанычтамын. Себеп дегенде буга чейин биз АППК жигиттер командасы гана чыгып келгенбиз. Анан арабызда кыздар да жок, жалаң жигиттерден турат элек. Анан жалаң кыздардан турган буюрса ошо 5 жылдыз командасы чыгып келе жатат. Биз университетибиздин атынан Кыргыз-Түрк Манас университетинде уюштуруп жаткан тамашака сынагына барып катышып келдик. Ал жакта көптөгөн кызыктуу оюндар болду. Биз ушул университетибиздин атынан чыкканыбыз ар бирибизге эле биринчи чыгуу болду десек болот. Бул биздин ошо 5 жылдыз командасынын жаңы тушоо кесүү дагы сынагы болду десек болот. Бизге ошондой эле жардам берген жана ошондой эле колдоо көрсөткөн бул студенттик кеңеште жана ошондой эле Руслан байке жана Самаган байкеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Алардын эмгеги чоң. Бул 5 жылдыз командасын биз ушул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бир иш-чарада концерт коюшат, ошол КВН коелу, тамаша коелу деп калышты. Ал ошол жерден байкап, андан кийин ошо колдоп, ошо лигаларга алып чыгалы деген ойлор келди. Анан ушул сынакты угуп калдык. Сынакка ушул кыздарга маалымат берип, кыздар менен даярданып, сценарийлерине жардамдашып, ошол мен жана Самаган аттуу ошол досум биздин командадагы биргеликте жардам бердик. Биз сахнага чыкканда бизге аябай сүрдүү болду. Биз биринчи жолу чыгып атканга аябай толкундандык. Бирок ошентсе дагы өзүбүздү колго алып, бардык күчүбүздү жыйнап, сахнага чыгып, элдин алдында өзүбүздүн мындай талантыбызды көрсөттүк. Албетте биринчи орунга биз билимди коебуз. Биздин негизги максатыбыз сапаттуу билим алуу, мыкты адис болуп чыгуу. Жана ошондой эле биз бош убактыбызда мыкты сценарийлерди жазып, элди күлкүгө бөлөп жүрө берели деген жакшы ниетибиз бар. Биз даярданып жаткан учурда көптөгөн пикир келишпестиктер болуп өттү ортобуздан. Ага карабастан биз баарыбыз бир ынтымакта даярдандык жана сүргө карабастан баарына даярданып, мыкты алып чыктык деген ойдомун. Билим алуудан сырткары бош убактыбызда ушундай иш-чараларга катышалы деп чечтик. Анан өзүбүз дагы ошол жакта баягы досторубуз менен, окуу жайда бүтүп кеткен дос балдар менен катыштык. Ал жактан бирок биз кыздарчылык алган жокпуз, эми баягы наамды, бирок ошол мыкты оюнчу наамын алдык буюрса биз дагы. Бизге ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бераткан биздин университетке ыраазычылык билдире кетким келет. Жана ошондой эле бизди колдоп, коштоп келген өзүбүздүн парламентке дагы ыраазычылык билдиргим келет. Кыздарга албан ийгиликтерди каалайбыз. Бизден дагы өтүп, чоң лигаларга катышып, жеңишке жетет деген ойдобуз.